رمضان 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 يا حبيب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздерди 12 айдын султаны болгон, бир жылда бир келүүчү мыйман болгон куттуу Рамазан менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 183 аятында мындай деген: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Бул аяттын кыргызча мааниси: О имандуулар, силерден мурункуларга орозо фарз кылган сыяктуу эле силерге да орозо тутуу фарз кылынды. Балким таква инсандардан болорсуңар. Аллах Таала Кудси хадисинде мындай деп баяндайт: Ар бир адам баласынын иш-аракети өзү үчүн гана болот. Бир гана орозо андай эмес. Орозонун сообун Аллах гана өзүм беремин дейт. Орозолуу адамдын жеп ичүүсү, көңүлү каалаган нерсеси Аллах үчүн гана токтогон. Орозолуу адамдын эки кубанычтуу учуру бар. Бири орозодо ооз ачкан малы, экинчиси Аллахка жолуккан малы. Орозолуу адамдын оозунун жыты Аллахтын алдында жыпардын жытынан дагы артык. Орозо араб тилинде саум же сыям деп аталып, тилибиздеги сөздүк мааниси кандайдыр бир нерседен сактануу, бир нерседен тыйылуу болуп саналат. Ал эми орозонун шариаттагы мааниси милдеттүү адамдын таң агаргандан баштап күн батканга чейин ниет менен орозону бузуучу нерселерден сактануусу болуп саналат. Башкача айтканда, орозо балагатка жеткен орозо кармоого милдеттүү адамдын белгиленген убакыттын ичинде жеп ичүүдөн жана жыныстык байланыштардан максаттуу түрдө атайын ниет менен тыйылуусун билдирет. Ыйык Рамазан айында кармалуучу орозо адамдардын жеке кызыкчылыктары үчүн кармалбайт. Арыктоо максатында, семирүү максатында же тамактан бир аз тыйылуу максатында кармалбайт. Ыйык Рамазан айындагы орозо бир гана Аллах Тааланын ыраазыгын алуу жана Аллах Таала биз үчүн даярдап койгон Раян бейишине кирүү үчүн гана кармалат. Куттуу Рамазан айы маарек болсун. Рамазан